Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта Астанадагы көчмөндөр оюндарында Көк Бөрү оюну болобу, райондор аралык мелдеш качан болот жана башка суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле достукка келген жаңы аргымак менен тааныштырабыз. Алгач дал ушул достук командасынын көрөрмандар үчүн жакшы жаңылыктан баштайды. Командага Король деген коргонууда ойной турган аргымак келди. Азырынча бул ат менен ким ойнойт так айтылган жок. Бирок бул ат менен коргоочу Нурбек Юсупов оюн алып бараарын божомолдосок болот. Анткени убагында Юсупов Чүй командасында бул атты ойнотуп көргөн. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Республикалык райондар аралык чемпионат 18-23 февраль күндөрү Бишкек шаарындагы Ак Кулаат майданында өтөт. Чемпионатка төмөнкү район командалары атсалышат. Талас облусунан Талас району, Жалал-Абад облусунан Сузак району, Нарындан Актала, Оштон Кара Кулжа, Ысык көлдөн Ак Суу району, Баткенден Лейлек району жана Чүйдөн Сокулук району. Ошондой эле республикалык деңгээлдеги 2 шаар болгон Бишкек жана Оштондагы бирден команда катышат. Малым болгондо 2024 жылдын 8-14 сентябрь аралыгында Казакстандын Борбору Астанада 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Маалыматка ылайык бул иш-чарада спорттун 20 түрү боюнча таймаштар өтөт. Бирок мелдештердин программасына Көк Бөрү кирбей калган. Көк Бөрүнүн ордуна Көкпар боюнча оюндар өтөт. Көк Бөрү менен Көкпар бир эле оюндун кыргызча жана казакча аталышы. Бирок кошо эле учурда алардын айырмачылыктары бар. Эң негизги айырма Көкпарда улакчылар муляж менен ойноп, тайгазанга эмес тегерек чийинге ыргытышат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан тарабынан уюштурулуп башталган жана буга чейинки оюндарда Көк Бөрү ойнолуп келген. Казактардын мындай кылганы өкүндүрөт. Бул тууралуу сиздер кандай ойлойсуздар? 10-11 февраль күндөрү Бишкек шаарындагы Ак Кулаат майданында Көк Бөрү легендаларынын оюну болуп өттү. 40 жаштан жогорку курактагы улакчылардын мелдешине 9 команда катышып, финалда Ынтымак Талас менен Сарыөзөн Чүй ойноду. Жыйынтыгында Талас командасы жеңүүчү болуп, кубоктун ээси болду. Талас облусунун атынан жогорку лигада ойной турган Ынтымак командасынан башка дагы Игилик командасы бар. Айтматов районунан чыга турган Игилик командасы курамы менен акырындап тааныштырып жатат. Тактап айтканда курамга Жекенин чебери Мадамбек Алтынбек уулу келди. Мадамбек Алтынбек уулу буга чейин Бакубат Талас командасынын лидерлеринин бири болгон. Анда ал Көк Серек аттуу аргамак менен мыкты оюн көрсөткөн. Мадамбек менен бирге Көк Серек командага келдиби азырынча белгисиз. Кийинки трансфер өткөнкү сезондо Ынтымакта ойноп калган Бакыт Төлөгөн уулу эми кайрадан Игилик командасында ойнойт. Ошондой эле Бакубат Таласта ойноп калган Талантбек Заңырбек уулу дагы кайрадан Игилик командасына келип кошулду. Акыркы жылдары Игилик командасын алдыга жетелеп, команданын капитаны болуп, андан соң машыктыруучу болуп келген Карыпбек Ишиев команда тууралуу буларга токтолду. Анан Карыпбек байке, Игилик командасы жөнүндө да билгибиз келип атат. Игилик команданы буюрса азыр даярданып атат, жаңы жетекчибиз келген. Ошо жетекчибиз келип азыр командада аттарды бир аз ырастап атабыз. Буюрса. Сиз тренерсиз, э? Жок, арга тренер деле эмесмин, мындай эле. Айылдашыбыз бир аз колдон келишинче салымызды кошуп жүрүк. Жардам